Бул сабакта сиздер менен көлөмдөн нерселердин чийимлерин редакциялоо дегенди карап көрөлү. Ан үчүн кандайдыр бир көлөмдүү нерсени чийип алалы. Мисал үчүн цилиндрди чийели. Цилиндрдин борборун, цилиндрдин негизинин борборун бул жерге жайгаштыралы. Диаметри 10 болсун, ошондо радиусу 5 болот. Анан бийиктигин 15 мм кылып коелу. Цилиндрди чийдик. Эми цилиндрдин изометриялык сүрөтүн карап көрөлү. Мындай сүрөт чыкты. Эми бул цилиндрди эмне кылабыз? Цилиндрдин ичине көзөнөк жасайлы. Мындай көзөнөк жасайлы. Көзөнөк жасайлы. Аны кантип жасайбыз? Ан үчүн бул цилиндрдин чиймесинин ичине дагы бир цилиндр чийебиз. Аны ошол цилиндрди, ичиндеги цилиндрди алып таштасак, бул жерде көзөнөк калат. Азыр ошону жасап көрөлү. Ан үчүн бул цилиндрдин ичине дагы бир цилиндр чийели. Азыр бул цилиндрдин борборун табалы. Борбор чекти экен, так. Анда мына дагы бир жолу цилиндр чийели. Анын радиусун 3 мм деп коеюн. Бийиктигин болсо, муну 15 дегенбиз, мен муну 20 деп коеюн. Мейли ачык болсун. Эми өңүн реалдуураак кылып коелу. Мындай болсун. Эми редакциялоо деген панелге киребиз. Панелдин ичинде нерселерди редакциялоо деген меню бар. Анын ичинде толтура команда бар. Ушунун ичинен бул вычитание, алып таштоо деген команданы колдонолу. Бастым. Эми объектилерди тандагыла деп атат. Бул ылдый жагын окуйлу. Мынтип жазып атат. Кайсы нерседен эмне алынып таштайт. То есть кайсы нерседен алынып таштайт деп атат. Ошол кайсы нерседен алып ташталганы бул сырткы цилиндр. Тандадым. Enter'ди басам. Эми сурап атат. Эмнени алып таштайлы деп. Мына, эмнени алып таштайлы деп атат. Ага мен жооп беришим керек. Бул нерсени алып ташта деп. Ичкисин. Enter'ди басам. Ичкисин алып таштадык. Эми эмне болду экен? Айландырып карап көрөлү. Мына ичинде эчтеке жок. Пустой. Түтүк болуп калды. Түтүк чийилип калды. Бул вычитание деген команданы колдондук. Алып таштоо деген команданы колдондук. Азыр escape'ди бастык. Бул жерде азыр өзүңөр көрүп атасыңар, эки фигура турат. Бирөө сырткы цилиндр, бирөө ички цилиндр. Ички цилиндр өзүнчө фигура. Аны мен азыр жылдырсам, жылышы мүмкүн. Мисалы үчүн мондай болуп. Азыр жылбайт экен так. Эми азыр ушул экөөнү бир эле фигура кылып дайындайлы. Ан үчүн эмне кылабыз? Ан үчүн редакциялоо дегенге кайра киребиз.
нерселердин редакциялоосу деген бар. Анан бул жерде объединение, бириктирүү деп турат. Ошону басабыз. Мына бул бир объект. Так. Анан экинчи объект бул экөөнүн бириктирдик. Так, бириктирдик. Эми бул чиймен атыштайын, анткени башка нерселерди карайлы. Азыр кандайдыр бир ящикти чийейин. Мына чийип атам. Мындай, мындай. Анан бийиктиги чийдим. Эми ушунун жанына дагы бир ящикти чийейин. Ящик болобу же башка нерсеби баары бир. Мындан баштап мындай чийейин. Анан өйдө көтөрөйүн. Бул эки ящиктен турган кандайдыр бир текчеге окшогон фигура болду. Экөө бөлөк. Азыр муну бассаңар, мына бул бөлүнөт. Муну бассаңар, бунусу бөлүнөт. Эми биз үчүн эгер муну жылдырып ийсек, бунусу калып калат да бул жылып кетет. Ошон үчүн бизге бир эле нерсе катары көрүнүшү керек. Анын үчүн азыр редакциялоо деген командага киребиз. Нерселерди редакциялоо деген киребиз. Эми бири-бирине кошуу дегенди карайбыз. Биринчини белгиледик, экинчини белгиледик. Enter'ди басабыз. Эми бул нерсебиз бир эле нерсе болуп калды. Мына алып келсеңер, өзүнүн каркасы бир эле нерседей көрүнүп турат. Бул нерселерди чогултуу, кошуу деген команданы карап көрдүк. Эми ушул нерсе менен башка да бир нерсе кезигишип турсун дейли. Аны мен азыр да кошоюн. Мисалы үчүн шар. Шарды борбор бул жерде болсун. Анан мондай кылып шар чийдим. Азыр шар бул аркы нерсеге кошо кирип турат. Эми азыр эки нерсени кошуп койсок, шар анан мондай текче экөө чогуу эле бир нерсе болуп калмак. Антпей азыр мындай кылабыз. Бул аркы кубик нерсе менен шардын бир бөлүгү бири-бирине кирип турат. Азыр ошол кесилиште, экөөнүн кирген кесилишинде эмне деген фигура пайда болуп калат. Ошону карап көрөлү. Аны кантип жасайбыз? Аны үчүн редакциялоо деген командага киребиз. Анан пересечение, кесилиш деген команданы басабыз. Мына бул биринчи объект, бул экинчи объект. Enter'ди басабыз. Мына момунча жери экөөнө тең тиешелүү, эки фигура тең тиешелүү ушунча бөлүк бар экен, ошол бөлүктү көргөзүп койду. Так, эми ушундай эле жол менен башкача фигураларды жасасаңар дагы болот. Азыр биз момундай бир нерсени карап көрөлү. Эки фигурадан 2-3 фигураны бири-бири менен кошуп жаңы объектти алып көрөлү. Кандайдыр бир цилиндрди чийейин. Жок, мен цилиндрди эмес, мен чийип алдым. Мен тегеректи чийип алдым. Цилиндрди чийели. Цилиндрди алдым. Мындай бийиктиги мисалы үчүн 10 мм. Мына цилиндр турат. Муну изометриялык түрүн карайлы. Мына мондай экен. Чоңойтуп коеюн. Чылдыралы метип, чоңойтуп койдум. Эми эмне кылабыз? Цилиндрдин бир капталына шарды коелу. Шарды алып келдим. Мисалы үчүн бул жерге шарды коем.
Ana şardın radyosu ona buncha olsun. Koydum, şar geldi. Tak, yeni bu silindirden şardı alıp taştayla. Redaksiyaloo. Tak. Alıp taştoo. Birinci obyekt. Alınıp taştalçı obyekt. Bu alıp taştooçu obyekt. Onday nerse kaldı. Bu öň jakpay atsa biz hazır bunu başkaça öň kılıp koyalım. Misal için kızıl. Onday içinde çunkuru var. Silindir payda oldu. Yeni kaptalına çok mundaylar oldu. Silindirden kaptalını kesip taştaylı. Al yerde turat. Bu yerde emas. Buna seçeniye deydi. Buna bobul nerseni kesiş gerek. Bir kıljarın atıştaş gerek da. Buna Mumbai bıçak bilen keskende kesiş gerek. Onday kıldım. Tak. Geçirip kola. Ben teskeri jagyn atıştap turuz hazır. Kayradan geleli. Köňür bul tiridi operasiya degen yerden alıp atabız. Bunu kesken atabız. Anan buna bu bıçaktın başı bul ortadan alıp taştaylı. Buna bul ayağı deyin. Emil şunun bir akçadan kaltırabız. Bir akçadan alıp taştayız. Bunu alıp taştadık. Bu жерге men bir yaşıkты jabıştırayın. Bunu yaşıkты aldım. Onun yaşıktın bir burçu bul olsun. Bir burçu tak. Bağlalı. Yaşıktı çiğgen atam. Yaşıktı aldım. Bu birinci burçu. Bu ikinci burçu. Anan mundayrak kıldım. Yemi bol burçtu buruş kerek, burganda hazır yürünerekmiz. Hazır bu ekön bir-birine jabıştıralı. Tak, redaksiyaloo. Nerselerde redaksiyaloo. Anan koşu. Bunu buğa koşoğuz. Monday bir figura olup kaldı. Oşentip redaksiyaloo degen menünün içine girseňer köpdögen operatsiyalar var. Oşonu koldonup işley berseňizler bolot. Bugünkü sabah şu menen ayaktady.